Процесстик келишим деген эмне? Процесстик келишим бул жазык процессинин кайсыл гана баскычында болбосун, прокурор менен чектелүүчүнүн же соттолуучунун ортосунда түзүлгөн келишим. Эмне өзгөрдү? Процесстик келишимдин бардык шарттарын аткарган адам жазык жоопкерчилигинен бошотулат. Процесстик келишим кылмыш ишин тез чечүүгө, тергөө жана сот органдарынын ишин жеңилдетүүгө жол берет. Процесстик келишимдердин 3 түрү бар. Күнөөсүн мойнуна алуу тууралуу, кызматташуу тууралуу, тараптардын жарашуусу тууралуу. Күнөөсүн мойнуна алуу тууралуу процесстик келишим сот өндүрүшүн жөнөкөйлөтүүгө, кылмыш иштерин кароонун тартибин жөнөкөйлөтүүгө, тергөө жана сот органдарынын ишин жеңилдетүүгө, чыгашаларды негиздүү уюштурууга, адамдын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын создуктурбастан коргоого жана минималдуу жаза алуусуна мүмкүнчүлүк берет. Кызматташуу тууралуу процесстик келишим биргелешип иликтөө жүргүзүүнү жана адам сатуу, коррупция, теракт, мыйзамсыз баңгизат ташып сатуу жана башка оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасаган топтордун бетин ачууну камсыз кылат. Тараптардын жарашуусу тууралуу келишим тараптардын жарашуусуна мүмкүнчүлүк берет. Тараптардын жарашуусу тууралуу келишим анчейин оор эмес кылмыштар боюнча колдонулат. Оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча тараптар жараша алышпайт. Жарашуу соттун өкүмү чыкканга чейин ишке ашат. Жарашууга уруксат берилген адамдар булар: жашы жетеликтер, кош бойлуу аялдар, жаш балалуу аялдар. Эгер тараптар жарашса жана келтирилген чыгым төлөнүп берилсе, адам кылмыш жоопкерчилигинен бошотулушу мүмкүн. Адамдын укуктары жана эркиндиктери бардыгынан жогору турат.